Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Фрунзенскийде жайгашкан City Park аталышындагы жаңы домдон 8-этаждан сатыла турган квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Фрунзенский, бул жак ушу Алымбек Татка көчөсү. Бул жака жүрсөңүздөр Исламбек рестораны, ошол жактан келгенде оң жакта. Бул жака жүрсөңүздөр Ош мэрия, Токтогул парк, Нур кинотеатр. Ошол жактан келгенде мына сол жакта болуп калат. City Park деген дом. 8-этажга чыгыңыздар, эми көргөзүп берейин жакшылап. Обзорду кылып, тааныштырып. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 2 бөлмөгө жасалган 1 бөлмөлүү квартирага дагы келип калдым. 8-этажга чыгасыздар, лифтери иштейт. Эшикти ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. Квадратурасы 56 квадрат метр. Су, свет, газ, отопление бардыгы бар. Техпаспорты колунда. Сразу закон түрүндө өткөрүп берем деп атат. Мына жака шкаф жасалган. Бул жака дагы шкаф жасалган. Айтайын дегеним, эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Евро душка, бул жак спальный, нар жак зал, түз кирсеңиздер кухня, бул жак санузел тугандар. Жакшы. Өзү 1 бөлмө, бирок 2 бөлмөгө жасап койгон, эми сөзүнүн ачыгы евро душка деп койсок болот. Бул жагы мына мен турган комната бул спальный. Ата-энелер уктайт, ата-энелер эс алат. Спальный деп коет орусча. Мына тугандар, көрдүңүздөрбү? Люстралар жайгаштырылган, стеклянный, панорамный айнек терезелер коюлган, форточкасын ачып коет. Бул жака ошо аба кирип желденип турат дегендей. Кыскасы бул жак спальный, эми чыгайлы. 56 квадрат метр. Ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот. Мен айтып коем. Себеби техпаспорт бар да. Аз наличкадагы көп адамда жок. Мен деген анча-мынча эле адамда наличка акча чыгып калбаса билбейм. Кондер бар. Солнечная сторона. Азыр 6,5 болуп калды. Күн уже кайтып, күн квартирага анча тийбей калган кези. Мына айнектерин караңыздар. Панорама, стеклянный, тугандар. Мына диван бул жакта. Телевизор, кондиционер. Жакшы. Этаждагы сонун 8-этаж тугандар. Дагы эмне? Кандай болуш керек дагы? 8-этаж нормально да. Адамдар 14-15те жашап атат. Так, бул жак ошо барыңыздар билген кухня, жеңелерибиздин офиси, плита, мына вытяжка иштейт. Газ жок деп жазып беришет кээ бир адамдар. Мына тугандар, газ бар. Мына счетчикти көргөзүп коеюн. И мындай чыксак, мессага балкон. 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 Мына караңыздар. Кухонный гарнитурлар жакшынакай жасалыптыр колдон келишинче. Материалдары жакшы экен, гарнитурларындай арчып тазалап турса дагы болот. Холодильник, рисоварка деп коет. Билбегендер үчүн айтып коеюн, күрүч пышат бул жакта. Рисоварка. Так. Ушундай досторум, кухняны көргөздүм, 100% буюм тайымдар калат. Мына ушул мен айткан сөздү эстеп аласыздар. Сохранить этип алсаңыздар болот. Калтырат экен. Опа, мына жагы сонун экен, душевая кабина. Ушундай душтар жагат да магач. Америка, кино да биягычы. Бардыгы бар. Да, эмне маалымат берейин тугандар, мындай айтыңыздарчы. Мындан айтпай калдың, айт деп айтсаңыздар, сразу айтайын. Так. Менимче планировкаларын түшүндүңүздөр. Мен видео съемка кылганда колдон келишинче планировкага жакшы басым жасайм, себеп дегенде планировкасына карайт көбүчө. Детально, досконально түшүндүргөн аракет кылам. Ар бир квартирага киргендечи, эптеп эле шук тартып эле чыгып кетиш ал менин ишим эмес. Аны башка бирлер тарта бериши мүмкүн, бирок мен четко өз ишимен кылган аракет кылам. Ишиң жакшы кылсаң, алган акчаң баракасы дагы болот. 56 квадрат метр, ар бир квадрат метри $1300 бааланды. Себеп дегенде полный нерсе калып атпайбы? 1300'ду 56га көбөйтсөңүздөр квартиранын суммасы чыгат. И кеми бар, айткан басына сатпайт. Анан достор, кааласаңыздар, бул убакка чейин квартиранттар жашаган экен $500. Андыктан дагы эске алып коюңуздар. Кааласаңыздар ошо $500 квартиранты дагы бар экен.
баягы мамлекеттик иште иштегендер бар экен да, эми келип алгандар жаңы ошолорду чыгарып азыр сатка коюп аткан кезибиз, Россияга кайра кетебиз деп мага болгондой эле айтты туугандар, аракетти кылып алыңыздар.